Үчүнчүнү экен. Өлкө боюнча окуучулардын кышкы эс алуусу аба ырайынын сууктугунан улам 16 январга чейин узартылган. Бүгүнкү күндөн тарта Ош шаарындагы окуучуларга сабактар башталды. Сабактарды онлайн түрүндө узартуу сунуштары да айтылып келди. Бирок окуучулар буга чейинки пандемиялык абалда онлайн окуп көрүшкөн. Андыктан бул ыкма көпчүлүктү жүдөтүп, окуучуларга ыңгайсыз экендигин айтышууда. Биз суукка карабай деле окуй берсек керек эле, мектеп ысык болгон үчүн, бирок онлайн режимде биз кыйналабыз, окуганда анча эже экенин түшүнбөйт. Поэтому лучше биз мектепке келип, одноклассниктерибизди көрүп окуганыбыз оңоюраак болот баарыбызга. Бүгүн кубанып турасыңарбы? Бүгүн аябай сүйүнүп, досторуңарды көрүп, эжекелерди көрүп, сабак алып отурабыз. Биз мектепке келгенибиз өтө жакшы болду. Биз эжекелер менен түзмө-түз тапшырмаларды жана бардык темаларды түшүнгөнү оңоюраак болот. Биздин мектеп жылуу, жакшы условиялары менен. Мектептерде окуучулардын кышкы каникулдан келүүсүнө ар тараптан даярдык иштери алдын ала жүргөн. Анткени жылдагыдан суук аба ырайы билим берүү мекемелеринин абалында бир сынап алгандай. Жылуулукту камсыз кылуу башкы максат болду. 9 январдан кийинки узартылган, бирок мына суукту көрүп разы болушту, туура эле неме жооп берген экенсиңер деп. Анан бүгүнкү окуунун ачылышын туура кабыл алышты. Бардыгы эле өздөрү алып келип, таштап, окуучуларды азыр ата энелер сыртта күтүп алып кетип жатат. Эч кандай сырыф болбоду. Бүгүн бардыгы 100% мугалимдерибиз да жумушта, окуучуларыбыз да келди. Жылдагыдан айырмаланып, Ош шаарындагы окуучулардын саны көп деп эсептелинген Киров орто мектебинде окуучулардын катышуусу жакшы. Анткени эс алуулардан кийин окуучулардын катышуусу алгач солгун болот. Аба ырайына байланыштуу мектеп окуучуларынын айрымдары бул мезгилдерде ооруп да калышат. Суук аба ырайына карай окуучулардын эс алгандыгын ата энелер да колдошууда. Негизи суук мезгилинде каникул берип жакшы кылды. Өтө суук мезгилде балдар жолдон, маршрутка түшкөндөн кыйналат да. Анан бүгүн ачылганы балдар, окуучулар мисалы үчүн саат 1де окуучулар эртелеп эле келишти. Анткени мектепти сагынып калышыптыр. Онлайн мезгилинде дагы мындай каникулду узартып койгон мезгилде дагы балдар үчүн ойносо дагы баары бир окуу башка. Мектепте окуган башка, мугалимдин көзөмөлүндө окуган башка, мектептен келип билим алган, достору менен чогуу окуган бул такыр башка билим болот деп эсептеймин да. Ош шаары боюнча 89 мектеп бар, анын 56сы мамлекеттик болсо, 30-у жеке билим берүү мекемелери. Бүгүнкү күндөн баштап бардык мектептерде сабактар башталды. Айрым мектептерде электр энергиясы үзгүлтүккө учурагандыгы үчүн жылуулук жоктугуна байланыштуу онлайн түрүндө окушууда. 43 мектеп, Онадырдан бир мектеп, мына Калин көчөдөн Калин мектеби, ушул мектептердин отоплениялары мына жапалак зонасында. Жакшы иштебей калганына байланыштуу булар онлайнга окуп турушат пока оңдолгонго чейин. Калган мектептердин бар жогу иштеп атат. Ош облусунун Кара Суу районундагы мектептерде нолевой жана 1-класстын окуучуларынын кышкы каникулу бир жумага узартылды. Ош шаарынын аймагында болсо бардык мектеп окуучулары сабактарын улантышууда. Тиешелүү кызматтар мектептердин жылытуу системаларына көңүл бурушууда. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары.